МК каналы менен Говори ТВ мультимедиалык агенттигинин биргелешкен апталык жыйынтыгын тартуулайбыз. Сиздер менен Канышай Мамуркулова. Саламатсыздарбы? Узап бара жаткан апта жаңылыктарга бай болду. Сотко келбей создуктурган Алмазбек Шаршенович менен Айтылуу Азиз Батукаевдин мындан ары жабык өтө турган соттук иштеринен башка жаңылыктар деле элди эриктирчүдөй эмес. Бүгүнкү алдын ала угуулар Алмазбек Шаршеновичтин катышуусусуз өтөт. Себеби ал киши бүгүн башкача мүнөздө арыз жазып бериптир. Менсиз деле алдын ала угууну өткөрүңүздөр деп. Кече деле мен барбайм деп айткан, ушул эле мааниге ээ болчу кечеги арызыч. Менсиз эле өткөргүлө деген, бирок сотко менсиз өткөргүлө деген ошо түрүндөгү жазуусу керек эле экен. Азаттык радиосуна маек берген саясатчы Акматбек Гелдибековдун президент Сооронбай Жээнбековду журт атасы деп атаган пикирин коомчулук ар кандай кабыл алып, талкуудан түшө элек. Сооронбай Шарипович, эч качан мен паланча партиядан келдим. Мен СДПК партиясынын гана кадрларын колдойм, ушунун саясатын колдойм дебей, президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды. Бул аралыкта Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Зулушев кайрадан эле Азаттык радиосуна маек берип, Жогорку кеңештин депутаттары мыйзам жазгандан мурун дүйнөлүк практика көрсөткөндөй аткаруу бийлиги жана башка тиешелүү тараптар даярдаган мыйзам долбоорлорун талкуулап, кабыл алып бергени дурус болсо керек деген пикири төө бастыга калды. Баш мыйзамдын адасы баш болуп, мыйзам жазбаган депутаттар депутат деле эместигин белгилешти. Мен өзüm көз карашымда депутат мыйзам жазат, мыйзам чыгарыш керек дейт. Негизи биз регламентти оңдоп мыйзам түрүндө жазып, депутат мыйзам жазбаш керек да. Депутат мыйзамды кабыл алыш керек, анализдеп, иликтеп, оң терс жактарын талдап туруп. Ошондо биз жанагындай бир буква эки тамга алмаштыруу мыйзам долбоорлору. Мыйзамды ким жазыш керек энди? Мыйзамды менин көз карашымда мамлекеттик түзүлүш, укук жана башка боюнча депутатка демилгелөө мүмкүнчүлүк берсе болот. Чарбалык башка экономикалык маселелер боюнча буну өкмөт тиешелүү орган жазып бериш керек. Ансыз дагы бул жумада салыктык эмес кирешелер жөнүндөгү кодекс, Кыргыз Республикасындагы диний эркиндик жана диний уюмдар жөнүндөгү ички миграция боюнча маанилүү маселелер каралып жаткандыгына карабай, залда 12 эле депутат отурган Жогорку кеңеш сынга көмүлүп калды. Албетте 6-чы чакырылыштын депутаттары апта сайын карапайым калктан тил уга берип, бышы кулак деле болуп калган эмеспи? Адаттагыдай эле арданышкан жок. Ал арада депутат Тазабек Икрамов Жогорку кеңештин кыйраткан деле бюджети жок экендигинен кеп салып, Жогорку кеңешке жалаң патриот адамдар келе турганын айтып чыкты. Эми өзүңүздөр билесиздер, Жогорку кеңеште эч кандай бюджет жок. Көптөгөн кыскартууларга бардык. Анан Жогорку кеңешке мындай чындыгында патриот адамдар келет да. Көбү может башкача бир ойлойттур да, мындай акча кылып калат, же болбосо акча таап алат. Жок, бул жерде өзүнүн мекени үчүн күйгөндөр. Ансыз дагы эл арасында шайлоодо 9% көрсөткүч тууралуу ар кандай пикир орун алган чакта анчалык таза адамдар кайдан чыгат деген суроо жаралат. Бүгүнкү күндөгү 9% чек менен парламентке жөнөкөй адамдар, колунда жок адамдар, айылдан чыккан адамдар, мугалимдер менен врачтар эч убакта келе албайт. Парламентке байлар, олигархтар жана бийликтин гана адамдарына келүүгө бүгүнкү күндө 9% менен шарт түзүлүп атат. Эмне үчүн коркунучтуу? Эгерде парламентке жалаң эле акчалуулар келе турган болсо, олигархтар гана келе турган болсо, анда парламент менен, бийлик менен элдин ортосундагы ажырым күндөн күнгө ажырай берет дагы, ал коркунучтуу чекке барып калышы мүмкүн. Башкасын айтпаганда дагы бул жумадагы жаңылык жаңы Кудай тууралуу болду окшойт. Депутат Улукбек Ормоновдун өзүн Кудай сезген адамга карата кандай чара көрүлөт деген суроосуна өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын өкүлү атайын экспертиза жүргүзүлүп, баа бериле турганын айтты эле, бир топтордун ооздору ошту карады. Дин комиссиясы экспертизанын жыйынтыгы менен Арстан Алайга сертификат береби деп таң калгандар мындан көп. Көп күттүрбөй Айтылуу Арстан Алай жооп узатып,
ааламда белги берген адамга акарат келтиргендер аалам аркылуу жазаларын айтты эле дин комиссиясынын өкүлдөрүнүн келмеси оозунан ыргып кеткендей болду. Айтып кой дейт да ошо. Жаңы Кудай экениңди айтып кой. Эски Кудай банкрот, тозок ал дейт. Аны ойлонум. Чын эле мына Кудай дей берип ушул могу тозок жашоого ошол эски Кудайыбыз алып келди да. Карама каршылык, мына азап, арыстан аяндан куткарып атпайбы? Демек, мына мен эгер бир чоң жан кийбесе мынча сөздү сүйлөбөйт элем да. Мынча энергиям иштебейт эле да. Демек ошол Кудай деле мүмкүн керек болгондо бул дүйнөгө келип бир адамды кийип алгандыр. Жыйынтыктап айтканда мына ушундай. Жаңы Кудайга ким ишенет, ал ар кимдин өз иши. Ал эми кийинки жылдагы шайлоодо жогорку кеңешке патриот адамдар чогулабы же адаттагыдай эле жалкоо жана чалпоо депутаттар келеби, аны дагы убакыт көрсөтөт. Ал эми Говори ТВ мультимедиалык агенттиги МК ТВ каналы менен биргеликте дебаттарды өткөрмөкчү. Тактап айтканда жогорку кеңеште буга чейин иш алып барган жана кийинки шайлоого катышууга ниеттенген партиялардын, саясатчылардын жана жарандардын салмагы тараза ташка салынмакчы. Учурда даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Биз менен болуңуздар.